Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши. Салттуу ислам түшүнүгү. Алгы сөз. Урматтуу окурмандар, Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши тарабынан даярдалган бул китепче ишеним негиздеринин кыскача аныктамасы десек туура болот. Шек күмөнсүз Алланын акыркы элчиси саллаллаху алейхи вассалам ислам динин толук жеткирген. Анын таалим тарбиясында өсүп жетилген кутман сахабалар акыйкат динди жер жүзүнүн көп жерлерине таркатышкан жана калыптандырышкан. Кийинки доорлордогу муштахид аалым уламалар сахабалардан укканын, үйрөнгөнүн жана көргөнүн коомдук талапка жана муктаждыкка жараша кеңири чечмелеп, илимий тармактарга бөлүп, шариятка шай келген илимий усул эрежелерди бекитишкен. Диний билимдердин ушундай жол менен өнүгүп өсүүсүнүн түпкү максаты ислам динин үммөткө түшүндүрүүгө жасалган далалат экени талашсыз. Куттуу Курандын жана сүннөттүн изи менен уламалардын талыкпас мээнетинин арты менен жашоо тарези катары дүйнөнүн көптөгөн бөлүгүндө, анын ичинде Борбор Азияда жашалып жаткан дин салттуу ислам. Салттуу ислам десе үрп-адатка, када салтка негизделген туура жолдон адашкан дин деп түшүнбөө керек. Салттуулук ислам илимдеринин негизги бөлүгүн түзгөн акыйда. Фикх жана тасаввуф жааттарындагы өзөктүү маселелерде Кур'ан-ы Каримге, сахих риваяттарга таянган усулдун жана сахих иснаттын аты. Кең масштабта карай турган болсок, дүйнө жүзүндөгү акыйда жана фикх багыттарында мазхаб карманган ахли сүннөт вал жамаат жалпы жонунан салттуу исламды карманып келишет. Ал эми Борбор Азияны ала турган болсок, салттуу ислам нечен кылымдардан бери Мавараннахр калкынын турмушу жана тарыхы менен жуурулуша бизге жеткен руханий мурастын, тактап айтканда Ханафи мазхабынын жана Матуриди акыйдасынын жалпылай аталышы. Кадырлуу окурмандар, ар бир момун мусулман ислам дининин ишеним негиздерин толук билүүгө тийиш. Бул кыскача эмгек Кыргызстан мусулмандарынын дин тутуу жаатында акыйкаттан адашпастан бирдиктүү жана ынтымакта болуубузду максат кылат. Ислам дини инсанга жана жан дүйнөнүн жана дүйнө акырет баалуулугун тартуу кылган, амал кылууга жеңил, адеп ахлагыбызды, кулк мүнөзүбүздү оңдой турган акыркы жана акыйкат дин. Кудуреттүү Кудай Таала бул дүйнөгө келген ар бир инсанга ыйман келтирүүнү жана ислам динин татыктуу жашап өтүүнү насип кылсын. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Замир Кары Ракиев. Салттуу ислам. Биринчи. Аныктамалар. Салттуу ислам дини Мавараннахрга, башкача айтканда Борбор Азияга табийиндер тарабынан жеткирилгенден бери калыптанган диний жашоо тарези. Андан соң Матуридия мектеби, Ханафи мазхабы жана сопулукта Накшбанди тарикаты менен бекемделип, ата-бабаларыбыздын мээнети менен ушул күнгө чейин сакталып келген диний окуу. Башкача айтканда, салттуу ислам Матуридия акыйдасы, Ханафи мазхабы жана тарикат кармануу. Анткени ислам илимдери 3 негизги бөлүктөн турат. Алардын баары бириккенде гана ислам дини толугу менен чагылдырылат. Биринчиси, исламдын ишеним бөлүгү, акыйда илими. Акыйда илиминин өзөгүн Алла Тааланын заты жана сыпаттары, пайгамбарлык, кайыптан келген кабарлар жана башка маселелер түзөт. Акыйда жаатындагы бул бөлүктүн изилдеген Матуридия жана Аш'ария мектептери Ахли Сунна вал Жамаа деп аталат. Экинчиси, исламдын укуктук бөлүгү, фикх илими. Фикх илиминде пенденин Алла Таала менен болгон мамилеси, ибадат, пенденин өзүнө жана башкаларга болгон мамилеси, соода-саттык, нике, талак, кылмыш, жаза жана башкаларды изилдейт жана жөнгө салат. Бул бөлүктү изилдеген мектептерден 4-өө Ханафи, Шафи, Малики жана Хамбали мазхабтары. Үчүнчү, исламдын адеп ахлактык бөлүгү, тасаввуф илими, сопулук. Тасаввуф илими мусулмандын кулк мүнөзүн оңдойт, жүрүм-турумун тарбиялайт жана жан дүйнө ооруларынан арылтат. Борбор Азияда бул жаатты изилдеген мектеп негизинен Накшбанди тарикаты болуп келген. Салттуу ислам дининин дагы башка аталыштары Ахли Сунна вал Жамаа, Матуридия, Ханафия, тарикат, сопучулук жана шариат. Матуридия акыйда мектеби. Матуридия акыйда мектеби Ахли Сунна вал Жамаанын эң кеңири таралган 2 мектебинин бири. Эпоними Самаркандтык имам Абу Мансур Матуриди. Имам Матуриди мутазалиттер
жахмиттер сыяктуу ошол доордогу адашкан агымдар менен болгон талаш тартыштарда устаздарынан үйрөнгөн усул боюнча акыл аргументтерин жана каламдын далилдерин колдонгон. Имам Матуридийдин илимдеги иснады же санжырасы төмөндө келтирилет. Иснад динден. Эгер иснад болбогондо ким кааласа каалаганын айтмак деп Абдулла ибн ал-Мубарак айткандай, алымдын иснады пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга жетүү керек. Эч бир адашкан агымдын иснады Алланын элчисине жеткен эмес. Ханафи мазхабы. Ханафи мазхабы Ахли сунна вал жамаанын 4 укуктук мектептердин бири жана эң алгачкысы. Эпоними Имам Абу Ханифа Нуман ибн ас-Сабит. Ханафи мазхабы Абу Ханифанын жана анын шакирттери Имам Абу Юсуфтун, Имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбанидин жана Зуфардын жана башкалардын фатваларынан куралган. Бул мазхабтын өзгөчөлүгү анын ийкемдүүлүгүндө жана жашоо турмушта, соода сатыкта үрп-адатты эске алуусунда болот. Тасаввуф илими. Тасаввуф илими мусулмандын ички дүйнөсүнүн адеп ахлагын оңдоп түздөп, адамдык жеткилен кемелдикке жеткирүүчү илим. Пенденин сырткы жашоосун ыйык Куран жана куттуу сүннөт жолу менен калыптандырып, белгилүү нукка салган соң, жүрөктү аруулукка суугарып, аң сезимди түркөйлүктөн жана наадандыктан арылтып, аны руханий жактан баралына келтирүүчү тарбиялык ыкма болуп эсептелет. Башкача айтканда, тасаввуф бул мусулманды руханий жактан кемелдикке жеткирүүчү, анык такыбалыкты өнүктүрүүчү руханий жол. Тасаввуф илиминин башаты Куран жана сүннөттөн. Эгерде тасаввуфка тиешелүү кайсы бир амал же аракет Куран менен сүннөткө каршы келсе, ошол амал динге туура келбеген жосун болуп саналат. Ал эми акыйдага каршы келген ынанымдарга амал кылынса, ошол тарикат адашкан болуп саналат. Тасаввуфта кайсы тарикатты кармануунун өкүмү мустахаб. Башкача айтканда, карманбаган адам күнөөкөр болбойт, айыпталбайт. Карманган адам ниетине жана амалына жараша сооп табат. Тасаввуфтун дагы башка аталыштары: таския, ахлак, сайыр-сулук, сопулук. Салттуу диндин негизги булактары. Куран. Куран-ы Карим Аллах Тааланын элчиси жана анын кулу Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлгөн. Фатиха сүрөсү менен башталып, Ан-Нас сүрөсү менен бүткөн. Бизге чейин мутаватир жолу менен жеткирилген Аллах Тааланын сөзү. Экинчиси сүннөт. Сүннөт Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү, кылган иш-аракети жана макулдугу. Ошондой эле Ханафи мазхабы боюнча сахабалардын фатвалары да сүннөт эсептелет. Сүннөт хадис, мутаватир, машхур жана ахад жолдору аркылуу бизге жеткен. Ижма. Ижма шариаттагы маселелерге бир доордо жашаган үммөттүн муштагиттеринин чыгарган бирдиктүү бүтүмү. Кыяс. Кыяс Куран же сүннөттө өкүмү айтылган маселеге өкүмү айтылбаган маселени салыштырып, окшоштугу бар болгондуктан айтылган маселенин өкүмүн айтылбаган маселеге берүү. Жогорудагы 4 далил фих илиминде далил экендигине 4 мазхабта тең талашсыз. Буларга кошумча Ханафи мазхабында өзгөчө истихсан жана үрп-адатта далил катары кармалат. Салттуу исламдын Ахли сунна вал жамаа Матуридий акыйдасы жана Ханафи мазхабынын негизги принциптеринин кээ бири. Алла Тааланы орун жана убакыттан аруу деп билүү. Алла Таалага орун берүү же орунга чектөө. Мисалы, Алла Таала асманда, арштын, тактын үстүндө же бардык жерде деп ишенүү ага кемчилик, муктаждык жана окшоштукту таңуулоо болуп эсептелет. Жараткан бул нерселерден аруу, улуу зат, ага окшогон эч нерсе жок. Ал угуучу, көрүүчү. Аш-Шура сүрөсү 1-аят. Алла Тааланы эч бир макулукка окшоштурбоо. Жүз, кол, көз, манжалар, балтыр, асмандан жерге түшүү, отуруу, чуркоо өңдүү Кудай Таалага карата Куран жана хадистерде айтылган сөздөрүнүн түз маанилери. Кудай затына ылайык келбегендиктен аларды өтмө мааниде түшүнүү. Алла Тааланы макулуктарга окшоштуруудан аруулоо болуп эсептелет. Таухидти улухият, рубубият жана асма вал сифат деп 3кө бөлбөө. Ахли сунна вал жамаанын акыйда алымдары таухидти 3кө бөлгөн эмес. Анткени Куранда жана хадистерде келген илах, роб сөздөрүнүн маанилери бар. Таухидти 3кө бөлүү
мусулмандарды капырга чыгарууга, алардын жанын, малын адал кылууга жол ачат. Чоң күнөө кылганды капырга чыгарбоо, ыйман жараткандын жалгыз экендигине, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси, ал айткан нерсе акыйкат экендигине жүрөгү менен ишенүү, моюнсунуп кабыл алуу жана аны тил менен тастыктоо. Ал эми шариятка амал кылуу ыймандын бир бөлүгү эмес. Амал ыймандын мөмөсү, нуру. Күнөө көп болсо ыйман жабыркашы мүмкүн, бирок күнөөкөр адамдын ыйманы жоголбойт. Чоң күнөө кылган адамдар капыр эмес, бирок күнөөкөр мусулман. Аллах Таала кааласа, аны адилеттүүлүгүнө салып азаптайт же ырайымына салып кечирет. Өлгөн адам тирүүлөрдү угат жана билет. Адам өлсө эле жок болуп кетпейт. Өлүм бир ааламдан экинчи ааламга көпүрө. Адамдын денеси өлөт, руху барзах ааламында болот. Ал жактагылар Алла Тааланын амри менен бул ааламдагылар жөнүндө кабардар болушат. Күнөөкөрлөрү тирүүлөрдүн дуасына муктаж. Ал эми Кудайга жакын пенделер тирүүлөргө дуа кылышат деп билебиз. Олиялардын кереметтерин акыйкат деп билүү. Керемет туура жолдо жүргөн сүйүктүү кулга тутунган дини туура экендигин тастыктаган Кудайдан берилген адаттан тыш белек. Олия кереметти өз каалоосу менен каалаган мезгилде эле көрсөтө албайт. Олиянын керемети Алланын сүйүктүү элчисинин саллаллаху алейхи вассаламдын адаттан тыш куулуштарынын уландысы. Тавассулду жияз деп билүү. Тавассул дуасынын кабыл болуусу жана эңсегенине жетүү үчүн пенденин бир нерсени себеп кылып Алла Таалага жакындоосу. Мисалы, Алла Тааланы көркөм ысым-сыпаттарын айтып, аны улуулап, арулап, ыйыктап, анан дуа кылса, Алла Тааланын ысым-сыпаттарын себеп кылып сураган болот. Тавассул шариятта уруксат болгон нерселер менен гана кылынат. Мисалы, Куран, пайгамбар, жакшылык амалдар, элдин, ата-эненин, алымдардын батасын алуу. Бидаат түшүнүгүн кең кароо. Бидаат кыргызча жаңылык дегенди билдирет. Жаңылык Куран жана сүннөткө туура келсе уруксат берилген жаңылык болот жана бидаат деп аталбайт. Мисалы, таравих намазын 20 рекет окуу, мөвлүт өткөрүү, сообун кайтыш болгон маркумга багыштап Куран окуу жана башка. Аалымдар бул амалдарды аткарууга уруксат берген. Айрым учурда милдет да болушу мүмкүн. Эгерде жаңылык Куран, сүннөт жана ижмага каршы келсе, анда ал бидаат деп аталып, кылынуусу тыйылат. Мисалы, намазда бутты ашыкча талтайтып туруу, таравих намазын 8 рекет гана окуу важип деп билүү жана башкалар. Мазхаб карманууну зарыл деп билүү. Мазхаб кармануу ахли сунна вал жамаанын 4 фикхи мазхабынын бирине таандык болуу, багытталган жолду тандоо дегенди билдирет. Мазхаб башчылар, алардын шакирттери жана кийинки аалымдар Куран менен сүннөттөн алынган усулдарды түзүшкөн. Ошол эле усулдардын негизинде кыяматка чейин пайда болчу суроолорго жооп берилет. Мусулман пенде билбегенин аалымдардан суроого милдеттүү. Аалым өзүнүн оюнан жооп бербестен 1000 жылдык тажрыйбадан өткөн мазхабтардын усулуна салып, замандын өзгөрүүсүн жана үрп-адаттын өзгөчөлүгүн эске алып, азыркы реалдуулукта амал кылууга мүмкүн болгон таризде жооп берет. Мазхаб карманбоо коомду башаламандыкка жана динсиздикке алып барат. Бир кыбылага бириккен мусулмандарды капырга чыгарбоо. Мусулмандын капыр экендигине 99 далил болгон кезде мусулман экендигине бир далил табылса, ал адамды капырлыкка чыгарбоо зарыл. Адашкандар өздөрү билип билбей оболу жеке адамдарды, анан коомду, аалымдарды, соңунда бийликти капырлыкка чыгарып, өз максаттарын орнотууга умтулушат. Мусулманды капырга чыгаруу эң кооптуу жана опурталдуу нерсе. Акыйкат диндин астында биригүү. Ахли сунна вал жамаанын негизинде биригүү гана акыйкат жана туура жол. Мындан чыгып, бөлүнүп жарылып, жамаатташуу адашууга жана кыйроого алып барат. Биз ахли сунна вал жамаанын ишенимдерин, принциптерин ээрчип, туура эмес түшүнүктөн, пикир келишпестиктен жана жамаатташып бөлүнүүдөн сактанабыз. Падышага баш ийүү. Имамдарыбызга жана бизди башкарып жаткан башчыларыбызга алар адилетсиз болсо да каршы чыгуу, козголоң кылуу уруксат эмес деп билебиз. Аларга каршы дуа кылып каргабайбыз жана моюн сунуудан баш тартпайбыз. Эгер күнөөгө буйрбаса, аларга моюн сунууну Алла Таалага моюн сунуу деп ишенебиз. Алар үчүн адилеттүүлүктү жана аманчылыкты сурап, Алла Таалага дуа кылабыз. Динде
аша чабууга жана кемчиликтүү кылууга жол бербөө. Динди аша чабуу адамдын шарият ченеминен ашкан айыптуу жүрүм туруму, ой пикири, өкүмдөрдү өзгөртүү, мустахапты парз кылуу, уруксат нерседе ысырап кылуу, чоң күнөө кылганды же шарият менен өкүм жүргүзбөгөндү капырга чыгаруу, пикирине кошулбагандын баарын душман тутуу аша чабуу болуп саналат. Ал эми парзды, сүннөттү орундатпоо, күнөөнү жеңил саноо, Кудай астындагы жана пенделердин астындагы жоопкерчилигин аткарбоо динде кемчилик кылуу. Демек, аша чабуу акыйкаттын чегинен чыгуу, кемчиликти кылуу акысын бербөө, толук аткарбоо болот. Намаздарды бириктирип жам кылып окубоо, Арафат менен Муздалифадан башка жерде, сапарда болсун, жаан-чачында болсун, намаздарды бириктирип бешим жана асыр намазын, шам менен куптан намазын чогуу жам кылып окуу Ханафи мазхабы боюнча дурус эмес. Эгер фарз намазды убактысынан эрте окуса, ал парз намазды окуган болуп эсептелбейт, кайра кайтарып окуу керек. Ал эми убактысынан кечиктирип окуса, күнөө болот, бирок каза намаз катары эсептелет. Таравих намазын 20 рекет окуу сүннөт деп билүү. Таравих намазын 20 рекет окуу Азирети Умардан разияллаху анхудан бери келген сүннөт. Куптан намазынан кийин канча рекет окуса да кыям лайыл болуп эсептелет. Бирок таравих намазынын сүннөткө ылайык болуусу үчүн 20 рекет окулуусу кажет. Кыргызстан мусулмандарынын кыскача ислам тарыхы жана Мевраннахр аалымдары. Кыргызстан мусулмандарынын ислам тарыхы. Борбор Азияда жашаган калктар 7-кылымдын орто чендеринен Азирети Осмондун доорунда, Азирети Алинин доорунда жана Умавилер доорунда ислам динин кабылдап, мусулманчылыктын эрежели талаптары менен жашап башташкан. Борбор Азияга алгач ирет исламды жайылткан аскер башчы Кутайба ибн Муслим болгон. Андан соң 751-жылы мусулмандар тарабынан Зияд ибн Салих аскер башчы, ал эми Кытай тарабынан генерал Гао Сянжи жетектеген эки тарап Атлах талас согушунда кагылышкан. Ошол маалдагы карулуктар мусулмандарга жардам берип, согуш мусулмандардын жеңиши менен аяктаган. Андан кийин ислам дини Борбор Азияда сопулук жолу менен кеңири жайылган. Исламдын бекемделиши 11-12 кылымдарга туш келет. Караханиттер ислам динин мамлекеттик дин катары кабылдашкан. Матуридийлик, Ханафилик жана сопулук салттуу түрдө ошол учурлардан тартып 20-кылымдын башына дейре үзгүлтүксүз өсүп өнүккөн. 18 жана 20 кылымдар арасы Борбор Азия аймагындагы Кокон жана Бухара хандыктарында жана ошондой эле азыркы Кыргызстандын түштүгүндө исламдын өнүгүп гүлдөгөн доору болгон. Бирок бул өнүгүү Совет доорунда өзгүлтүккө учураган. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алгандан кийин өз жарандарына дин тутунуу эркиндигин берген. Бирок муну менен салттуу динди үйрөнүү жана аны менен жашоо мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынып, системага салынбагандыктан башка адашкан агымдар, диний секталардын пайда болуусуна өбөлгө түзүлдү. 2008-жылы дин тутунуу эркиндиги жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, анда сунни исламдын матуриди акыйдасын жана Ханафи мазхабы негизинде салттуу ислам дининин уланышына шарт түзүлгөн. Бүгүн Кыргызстандын калкы 87-90% жакыны ислам дининин өкүлдөрү болуп саналат. Борбор Азиянын 7 жана 20 кылымдардагы аалымдары. Шамсу Айма ас-Сарахси 1097-жылдары. Сирожиддин Али ибн Усман ал-Оши 1173-жылдары. Фахруддин Казыхан 1196-жылдары. Жусуп Баласагын 1075-жылдары. Махмуд Кашкари Барскони 1005-жылдары. Абу Мансур ал-Матуриди 945-жылдары. Абдулла ибн Ахмад ан-Насафи 1310-жылдары. Абу Касым ал-Хаким ас-Самарканди 953-жылдары. Абу Хафс Наджмуддин ан-Насафи 1069-жылдары. Абу Лайс ас-Самарканди 983-жылдары. Абу Иса Мухаммад ат-Тирмизи 892-жылдары. Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари 870-жылдары.
Muhammad Bahauddin al-Naqshbandi 1388-жылдары. Abu Yusr al-Bazdavi 1100-жылдары. Saduddin at-Taftazani 1390-жылдары. Ahmad ibn Suayb an-Nasai 915-жылдары. Hoca Ahmad Yasafi 1753-жылдары. Fatima bint Muhammad Samarqandiya 1185-жылдары. Alauddin al-Qasai 1191-жылдары. Ubaydullah ibn Masud ibn Tajushariya 1346-жылдары. Burhanuddin al-Marghinani 1197-жылдары. Жана башка көптөгөн улуу алымдар. Корутунду, ислам дининин Борбор Азия калктарынын аң сезимине, жашоо турмушуна сиңген Матрудия акыйдасы жана Ханафи мазхабы боюнча терең билүү, жетик түшүнүү, эң башта мусулмандык озипа болуу менен бирге диний радикализмдин, экстремизмдин жана ишенимди адашуунун алдын алат. Коомдо коопсуздукту, биримдикти жана туруктуулукту камсыздайт, ынтымакты бекемдейт. Ааламдарга ырайым болуп жөнөтүлгөн Алланын сүйүктүү элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздан, анын куттуу сахабаларынан, табииндерден, улуу аалымдардан, ата-бабаларыбызга жана бизге чейин жеткен акыйкат дин салттуу ислам. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши тарабынан даярдалып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан тастыкталат. Тастыктоочу номуру 163-02-10-2024 Китепти окуп аудиолоштурган Баткен облусунун мусулмандар казыяты.